Так цифрасы 400 миллион киловатт сааттан. 400 миллион. 400 миллион киловатт сааттан 1,5 миллиард киловатт саат сайын бере алабыз. Жайында. Жай мезгилинде 5 ай аралыгында. Кышындачы? Жок, кышында андай мүмкүнчүлүк болбойт бизде. Bizde hazır enerji dефицит канча болуп атат? Канча көлөмү Энергия жетпей жатат? дефицит биздики өткөн жылга салыштырмалуу 1 миллиард 600 миллион киловатт саат. Анда ушул кышка мына биз буюрса баратабыз. Дефицит болбойбу? Өчүрүүлөр болобу, болбойбу? Кыш мезгилин биз эсептер жүргүзгөнбүз. Ошол бизде өткөн жылга салыштырмалуу дагы биздин керектөөчүлөр саны өскөндөн 500 миллион киловатт саатка өсүп атат. Ошонун негизинде биз импорт катары кошуна мамлекеттердин 4 мамлекеттердин келишим түздүк. Өткөн жылы 3,8 миллиард киловатт саатка түзсөк, быйыл 4,3 миллиард киловатт саат түзүп, ошол биздин кышындагы дефицит маселесин ушул маселе боюнча чечебиз. Бул мага түшүнүктүү, элге түшүнүксүз болуп атат да. Электроэнергия туруктуулуу берилеби же өчүрүлөбү? График болуп, өчүрүлүп, кандай болот? Электроэнергия азыркы эсептелген маселелер толук импорт маселеси болсо туруктуу беребиз. Бир маселе болуп калышы мүмкүн. Ошол эртең мененки көп колдонуу учурунда час пик жана кечинде көп колдонуу учурунда биздин ошол керектүү кубаттуулуктан аша турган болсо, ошондо бизде мындай регулирующий мероприятие жасаганга туура келет. Демек, жарандар өчүрүүлөргө даяр болуш керек. Эгерде белгиленген лимиттен ашыкча колдонсо, анда ошондой значит метод колдонулат. Анда ушундай эле болот. Уже өчүрүүлөр башталды. Мына менин округумдан эмес, Кара Балта шаарынан, башка шаарлардан, региондордон жазып башташты да. Өчүрүүлөр уже башталды дейт. Бул ошол энергия дефицитке байланыштуу болуп атабы? Азыркы бүгүнкү күндө өзүңүз билгендей кышка даярдоо иштери, ремонт иштери, капиталдык жана текущий оңдоо түзөө иштери жүрүп жатат, ошонун негизинде өчүрүлүп атат. А так мындай ограничение, отключение деген жок бүгүнкү күндө. Ограничение жок, чектөө жок. Жок. Хорошо. Рахмат. Суроо берүүчүнүн сөз Темирбаев